ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсыздар, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Сиз Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Бүгүнкү эфирде биз балдар арасында күчөп жаткан сасык тумоо жана ОРВИ учурунда ата-энелерге практикалык кеңештерди айтабыз. Бүгүн оорунун белгилери, алдын алуу, дарылоо жолдору жана коркунучтуу белгилери кандай болот деген суроолорго педиатр Асылхан Эркебаева жооп берет. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Учурда ошо балдар арасында ушу сасык тумоо ОРВИ боюнча абал кандай болуп атат? Анан кайсыл вирустар көбүрөөк тарап атат? Ооба, азыркы учурда бизде ооруган балдар көп катталып жатат. Анткени азыр ошол күз-кыш мезгили негизи ушул ОРВИ сасык тумоо оорусунун жайылган учуру болуп эсептелинет дагы. Ошондуктан азыркы учурда көп катталып жатат. Негизинен ОРВИ бул курч респиратордук вирустук оорулар катталып, анан ошондой эле азыркы учурда грипп, сасык тумоо оорусу да балдар арасында катталып жатат. Негизи ошол сасык тумоо менен курч вирустук респиратордук ооруларды ата-энелер кантип айырмаланат? Мунун белгилери кандай болот? Ооба, бул ооруну эки оору тең эле вирустар менен козгоочусу вирустар болуп эсептелинет, бирок айырмасы болот. Сасык тумоо грипп оорусунда дене табы өтө чоң цифраларга чейин көтөрүлөт, 39-40 градуска чейин. Анан ошондой эле аябай өтө эле курч башталат. Ошол оору менен байланышта болгондон кийин 1-2 сааттан кийинби же 1-2 күн ичиндеби тез башталып, дене табы жогору көтөрүлүп, симптомдору күчтүүрөөк болот да. Башы ооруп, шалдырап, денеси бүт ооруп, сөөктөрү, суставтары, муундары, денеси ооруп, ушундай грипптин, сасык тумоонун симптомдору күчтүүрөөк болот. Ал эми курч респиратордук вирустук ооруларда болсо, бул дене табы 37-38ге чейин көтөрүлүп, же эртең менен кечинде эле көтөрүлүп, анан 2-3 күндө нормага келип калат да. Анан ошондой эле курч респиратордук ооруларда жана мурду бүтүп, чүчкүрүп, ушундай жөтөл пайда болуп, ушундай симптомдор болот. Сасык тумоодо, ошо сасык тумоодо деле жөтөл болот, анда көбүрөөк кургак жөтөл көбүрөөк болот да, аябай катуу жөтөлүп. Негизи ошо симптомдору сасык тумоодо күчтүүрөөк болот да. Негизи ошол кайсыл бир вирус күчөп тарап жаткан учурда ошол убакытка жараша бир мындай белгилери да мүнөздүү болушу мүмкүнбү? Же дайыма эле ушул белгилер кайсы учурда жана ич өтүү же башка белгилер коштолот, же бул адам организмине жараша болобу? Бул ошол сасык тумоодо мен айтып өтөйүн. Мында эле эми ичи өтүп кетиши мүмкүн кичинекей балдарда, анан кускусу келип же кусушу мүмкүн да. ОРВИда, курч респиратордук ооруларда бул кичине азыраак катталат. Анан негизи симптомдору кайсы учурда эле болсо ошол эле симптомдор болот. Жөтөлүү, тамагы кычышып, тамагы ооруп, азыркы эле айтып өткөн чүчкүрүү, баш оорусу, сасык тумоонун эмелер симптомдору негизи эле болот бул симптомдор кайсы учурда болсо деле. Жана адамдар арасында мунусунда ошол тамагыман кармады же дагы бир башка бир мүнөздүү гана учурларды айтып калат го. Анан бул демек кайсыл вирус тараганынан көз каранды эмес, адам организми иммунитетине жараша ошондой болуп өзгөрүп атат да.
ооба бул иммунитетке да байланыштуу болот, анан вирустун түрүнө да. Бул вирустун түрлөрү көп, респиратордук курч, респираторлук вирустардын деле түрлөрү көп, грипптин деле түрлөрү көп да. Анан ошол өзүнүн түрүнө жараша симптомдор каттала берет. Кандай мындай балдарда өзгөчө кайсы белгилер байкалганда дароо дарыгерге кайрылыш керек? Эгер балдарда температура, дене табынын жогору көтөрүлүшү, анан дем алуусунун оорлошу, анан кайра кусуп, суу ичпей, тамак ичпей жатканда негизи дарыгерге кайрылыш керек. Негизи эле симптомдор, кайсыл симптомдор пайда болгон учурда деле балдарга ошол суюктукту көбүрөөк ичирип, тамагына жакшы көңүл буруп, анан ошо үйдөгү нымдуу уборка жүргүзүп, комнатаны шамалдатып, ушундай ыкмаларды сөзсүз түрдө колдонуш керек. Анан негизи ошол жана опасный признактар деп азыр кайталап өткөн симптомдор пайда болгондо кайрылыш керек. Ал симптомдор болбогондо деле простуданын, курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сасык тумоонун симптомдору пайда боло турган болсо, бала ооруп баштаган учурда эле кайрылган туура. Бизде практикада көбүнчө мындай өзүнчө дарылап айыктырганга аракет кылып көрүшөт биринчи. Анан ал натыйжа бербей, оору татаалдашып баратканда гана дарыгерге кайрылышат да, туурабы? Негизи орточо эгер мындай бала туура дарыланып атса, бул мындай оору канча убакытта чыгат? Бул оорулардын негизи түрү болот да, жеңил түрү, анан орто түрү, оор түрү болот да. Жеңил түрү менен ооруган балдар 3-4 күндө сакайып кетиши мүмкүн. Орточо болгондо ошо 1 жуманын ичинде. Оорулашып кеткен учурларда бул оору 10 күндөн ашка созулуп кетиши мүмкүн да. Анан негизи эле ата-энелерге кайсы гана дары болбосун, дарыгердин кеңеши гана менен бериш керек да. Дене табы көтөрүлгөн учурда деле, мурдуна тамызган дарыларды деле, жана жөтөлүүнү азайткан дарылар бүт баары өз алдынча берүүгө болбойт. Дарыгердин кеңеши менен гана бериш керек. Ата-энелер өзүнчө бир гана ошол суюктукту көбүрөөк ичирип, туура тамактандырып, үйдөгү режимди анан кармаганга гана аракет кылыш керек да. Демек, мындай мисалы дене табы көтөрүлүп атса же жөтөлүп атса, мурдунан суу агып атса, өз алдынча дарыларды бергенге болбойт. Өз алдынча дармектерди бергенге болбойт. Жөн гана баланы чечиндирип, жылуу суу менен баягындай обтирание деп коебуз го, сүртүп, анан мурдуну жөн эле жылуу суу менен тазалап койгонго болот. Мындай ыкмалар болот, только вот дарылар болбойт. Дарыгерсиз өз алдынча эч кандай дары балага берүүгө болбойт. Жөтөлдү мисалы үй шартында кантип ушундай жеңилдетсе болот? Жөтөлдү жеңилдеткенде мисалы сүт берсе болот балага. Сүткө эгер аллергиясы жок болсо, кичине бал кошуп или жанагындай чай ичсе болот, лимон чай, ушундай аллергиясы жок учурларда жанагындай дагы еще малина кошуп ичиргенге, суюктуктарды бергенге болот. Ал жөтөлдү жумшартат да. Суюктукту көп ичкенде баланын эмеси, какырыгы жумшарып, жакшы чыга баштайт. Ушул абалда мындай дарыгерге кайрылганга чейин канча убакыт күтсө болот? Же бул да баланын абалына жараша да, Эгерде баланын абалына жараша болот. Эгер дене табынын көтөрүлгөнү 3 күндөн кийин да көтөрүлүп атса, сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Анан баланын дем алганы оорлошуп, одышка деп коебуз, одышка пайда болуп, кыйналып жатса, анан бул учурда сөзсүз кайрылыш керек. Анан дене табынын көтөрүлгөнү чоң цифра 39-40 болсо дагы кайрылыш керек. Эгер бала тамак жебей, табити жок болуп, шалдырап аткан учурда дагы кайрылыш керек.
Анан ошондой эле дене табы көтөрүлгөндөн тышкары кээ бир учурларда ылдыйга түшүп кетиши мүмкүн да. Ошол учурда дагы 36-дан ылдый болуп баратса, бул учурда дагы сөзсүз кайрылыш керек. Бизде жана өз алдынча дарыланышат дегенди белгилеп атпайбызбы? Анан кандай учурларда жана антибиотиктерди колдонуу сунушталат, кантип аны колдонуш керек? Антибиотиктерди колдонуу бул дагы дарыгердин кеңеши менен гана. Биз өзүбүз дарыгерлер карайт. Эгер ошол антибиотикке керек болуп атса балага кандайдыр бир сезгенүүлөр пайда болуп, анализдери өзгөрүп, жана бактериялар кошулуп калган учурда гана антибиотикти кошуу туура келет. Ал ата энелер өз алдынча антибиотик бергенге такыр мүмкүн эмес. Ушул жерден дары дармектерди туура колдонуу боюнча кеңештерди сурагым келип атат. Анткени көп дарыгерлер азыр мынтип абалдын татаалдашып атканын, ушу туура эмес дарылоо жүргөнүнөн айтып жатышпайбы? Анан кантип мындай туура ошо дарыгер жазып берген дары дармектерди деле кантип туура балага пайдаланыш керек? Негизи дарыгер баланын мисалы кайсы дары болсо деле баланын салмагына эсептеп туура дозасын жазып берет. Ошол дарыгердин эмес жазган назначениясы боюнча дарылаганда туура эле болот да. Анан кээ бирде ошол туура назначенияны деле ата энелер бир берип, бир бербей коюп, анан же көбүрөөк же азыраак берип койгондо бул туура эмес болуп калып, баланын ден соолугуна мындай тезирээк айыгышына тоскоол болушу мүмкүн да. Анан ушул жерде мисалы бир дарыны бергенден кийин дароо жыйынтык болбой атат деп башка дарыга өтө берген же көбөйтө берген учурлар барбы? Ушул учурда ата энелерге кандай кеңеш бересиз? Бул туура эмес. Бул дары ичип баштагандан кийин 48 саатка чейин биз күтөбүз. Эгер 48 сааттан кийин бул 2 суткада жылыш болуп баратса, анда дарыны улантабыз, ошол эле дарыны. Эгер 48 сааттан кийин жылыш болбой, өзгөрүү жок, ошол бойдон же болбосо оорлошуп бараткан болсо, анда дарыларны, антибиотиктерди өзгөртүүгө туура келет. Кошумча текшерип, анализдерини, может рентген текшерүү керек болуп калган учурда ошо рентгенден өткөрүп, анан пневмония барбы жокпу баарын текшерип, анан өзгөрткөнгө туура келет да. Демек дары бергенден кийин күтүш керек, ал өзүнүн жыйынтыгын бергенге чейин. Мисалы дүйшөмбү күнү келсе, биз 2 күн, шаршемби күнгө чейин күтүш керек баланын состояниясы кандай болот. Анан көп ата энелер ошо бала ооруп жаткан учурда иммунитети түшүп кетти деп эсептеп, анан кошумча витаминдерди берип башташат. Негизи ушул туурабы? Анан кантип туура бериш керек витаминдерди? Азыркы учурда ошол иммунитетин көтөрүүбүз деп эле ата энелер, айрыкча жаш ата энелер ар кандай баягы БАДы деп коебуз го, кошумча витаминдерди өз алдынча алып бере беришет да. Бул дагы туура эмес. Кээде бул витаминдер зыян алып келип коюшу мүмкүн. Бул витаминдер дагы дарыгердин гана кеңеши менен бериш керек. Ошол дарыгер текшерет, өзү кайсы витамин жетпей атат, кайсы керек болсо ошол витаминдерди жазып беребиз. Анан эгер баланын баары ден соолугу жакшы болсо, табити жакшы болсо, өсүп салмак кошкону, бою өсүп атканы баары жакшы болгон учурда мындай ашыкча витаминдердин деле кереги жок. Бул жерде бир гана туура тамактануу болуш керек. Анан жанагы ден соолукту чыңдоо, таза аба, физкультура ушулар гана керек болот да. Анан витамин бере турган учурлар болот. Мисалы ооруп айыккандан кийин. Ооруп айыкканда иммунитет вирус менен алышып атып, кичине төмөндөп калышы мүмкүн. Ошондой учурларда гана кошумча беребиз. Анан кээ бир баягы фоновый заболевание, өзүнүн мисалы анемия, кан аздуулук же рахит же дагы башка кошумча өнөкөт оорулары болсо, ошол учурда могу сезондо вирустардын сезон кыш, күз мезгилдеринде же кыш, жаз мезгилдеринде биз өзүбүз андай балдарга өзүбүз витамин жазып беребиз.
Алдын алуу максатындагы витаминдер ооруп калбаш үчүн, иммунитетине жардам болуш үчүн кошумча жазып беребиз да. Ушу көп ата энелер оорунун сезону келатканда алдын алыш үчүн иммунитети күчтүү болсо оорубайт деген маалыматка таянып ар кандай витаминдерди берип алдын алгысы келет да. Негизи ушул сезон келатканда балдарды кантип коргош керек? Сезон келе жатканда негизи бизде вакцина бар. Гриппке каршы вакцинаны жасатып койсо болот балдарга. Анан ошол мен айтып өткөндөй эле балдарга ошол ден соолугуна көңүл буруш керек. Баягы эле туура тамактануу, таза абада болуу, туура кийинүү, ушул методдорду колдонсо эле болот. Кошумча витаминдер бул сөзсүз түрдө эмес, бул мен айтып өткөндөй ошого көрсөтмөлөр болсо гана. Азыр ушу оору күчөп турган учурда ата энелерге кандай кеңештерди бересиз? Эмне кылыш керек, кантип коргош керек балдар? Бул оору күчөп турган учурда ошо балдарды туура кийинтүү, үйдөгү режим, диета режим деп коебуз, ошолорду сактоо, толук кандуу тамактануу, андан тышкары ушул ооруп аткан балдарды же оору электе деле баягы эл көп жерге барып, анан ал жакта көпкө жүрбөө деп айтат элем да. Мисалы, балдар аянтчасы бар же базар, соода борборлоруна ошо балдарды алып барган туура эмес болуп калат да. Анан бирок үй шарттарында сөзсүз түрдө таза абага алып чыгып туруш керек. Эң эле аз дегенде 15-20 минуттага таза абага сөзсүз алып чыгыш керек. Аба ырайы өтө эле суук болуп же шамал же кар болуп атканда деле таза аба керек. Ону жок дегенде 10-15 минуттага алып чыгыш керек. Ошол жанагындай коомдук жерлерге көп алып барбаш керек деп эле айтам да. Жана бизде дарылоо ыкмаларында улам жаңы дары дармектер, жаңы бир ыкмаларды бири-бири менен көп бөлүшүшөт. Анан тамак ооруп атканда жана ингаляция бул кайсы учурда керек, анан кимдерге сунушталат, ушул боюнча айтып койсоңуз. Ооба, бул бизде көбүнчө ата энелер, энелер да, жаш энелер ошо биринен сурап алып эле жасай беришет да. Бул туура эмес болуп калат. Кээ бир, мисалы, менин балама врач муну жазды, ингаляция жазды, жакшы жардам берди десе эле экинчи эне ошону жасашы мүмкүн да. Бирок ар бир баланын өзүнүкү индивидуально болот да. Анан алып эле жасай бергенде эле туура эмес болот. Бул ингаляция деген бизде бул дагы врачтын кеңеши менен гана жасалат. Жөтөлү көп балдарга жасайбыз, көбүнчө жөтөл баягы какырыгыны жакшы чыгарыш үчүн жасалат. Ал дагы дары дармектер менен жасалат. Ошондуктан бул дагы дарыгердин кеңешисиз болбойт. Жана ошол тамагы жөтөлү болуп аткандагы массажчы, дренажный массаж, мисалы, үй шартында жөтөлүп аткан учурда биз кээ бир учурда массажды жасабыз. Ал дагы үй шартында ата эне өзү деле жасаса болот. Пастуральный дренаж деп көрсөтүп беребиз. Ошондой аны жасаса болот. Анан атайы массаждар бул баягы көбүнчө ооруп айыккандан кийин же улучшение болгондон кийин анан кийин эметебиз да. Атайын барып алышат, андай учурларда болот. Анын дагы дарыгердин кароосу менен. Жана ооруп айыгуу боюнча мындай бир бала толук айыга элек жатып эле кайра ооруп калган учурлар бар. Ушул учурда кандай кылыш керек? Эмнеден уламалар таза айыга элек жатып эле кайра ооруп калышат? Эгерде бала толук айыга электе эми кичине жакшы болуп калды деп эле ата энеси же бала бакчага жиберип коюп, же мектепке жиберип коюп, же туугандарга бир башка жактарга барганда дагы ооруган кишилер болуп, кайра экинчи инфекция жугуп калышы мүмкүн да. Баягы
реинфекция деп коебуз, кошумча жугуп калышы мүмкүн. Ошол учурда кайра дагы ооруп калышы мүмкүн бала. Анан же толук ошол айык электе дарыларын толук ичип бүтө электе дагы жана мен айткандай эмелерге балдар аянтчасына же ошо режимди толук сактабаган учурда дагы кайра ооруп калышы мүмкүн да, же үйдөн дагы бир үй бүлөнүн башка бир мүчөсү ооруп калса, андан кайра жугуп калышы мүмкүн. Ошондуктан толук айыктырып, анан айыкканга чейин ооруган киши менен байланышта болбой турганга аракет кылыш керек да. Ошо үй бүлөдө мисалы башка балдар же үй бүлөнүн башка мүчөлөрү ооруп аткан учурда ооруну андан ары таратпаш үчүн кандай алдын алуу чаралар бар? Ооруган кишини болушунча бөлгөнгө аракет кылыш керек. Башка комнатага бөлүп, анан ал киши колдонгон идиштерди жана андай кол бет артчы эмелерди өзүнчө бөлүп коюш керек да. Анан ошондой эле жана комнатанын үйдөгү уборка, үйдү шамалдатып, ошондой эмелерди сактаганга аракет кылыш керек. Ооруган кишини кандай болгондо деле жугат ал вирус, бирок азыраак вирус поступление болсо бала жеңилирээк ооруйт да, болушунча ооруган кишини бөлгөнгө аракет кылыш керек. Ошо ооруп айыккан балада деле иммунитет азайып, кичине алсырап калган болот да, муну калыбына келтириш үчүн атайын сунуштар барбы? Баланы калыбына келтириш үчүн ошол бизде бүт организмдеги иммунитет баары жеген тамагыбыздан көз каранды. Ошо тамагына эле жакшы көңүл бөлүп, жакшы тамакты жедирип, жер жемиштерди, 3 маал ысык тамак жедирип, жакшы көңүл бурганда бала бат эле калыбына келет организме баланын. Жана таза абага чыгаруу дагы бул мындай чоң белги экен, муздак болуп атат деп бизде көп чыгарбай, күн жылууда гана чыгарган көп болсо керек. Ошол мен жогоруда айтып өткөндөй, ошондой суук мезгилде деле сөзсүз түрдө таза абага алып чыгыш керек. Жылуу кийинтип, колуна жана эмелерин кийгизип, туура кийинтип туруп алып чыгыш керек. Ошо немеге аба ырайына жараша кийиндирүү да маанилүү деп атасыз. Чын эле өтө ысып кеткенде эмес, өтө муздагандай эмес. Ооба, тердеп кетпеш керек, ушуп кетпеш керек, туура кийинтиш керек да баланы. Жалпы негизи ушул учурда оору күчөп атканда андан ары, мисалы жазга чейин бизде бул сезон уланат да, ата энелерге кандай сунуштарды бересиз? Алар эң негизги эске алыш керек болгон жагдайлар кандай? Ошо баягы эле туура тамактануу деп мен дагы кайталап өтөм. Бүт биздин иммунитетибиз баары биздин жеген тамагыбыздан көз каранды. Ошон үчүн балдардын тамагына өтө чоң көңүл буруш керек. Анан ошол ооруп аткан учурда айрыкча сезондо ашыкча жанагындай эмелерге барбоону айтам. Эл көп жашаган жерлерге барбаш керек деп айтам. Анан эгер бала ооруп толук айыга элек болсо, аны ошо балдар коллективине жибербей турганга аракет кылыш керек толук айыкканча. Анан эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол кандай десем, бир жумада бир жолу же 2 жолу таза абага, мисалы азыр бизде шаарда кичине аба булганып калпайбы, таза абага алып чыгып турса дагы жакшы болот. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз сасык тумоо жана ОРВИден балдарды сактоо боюнча педиатрдан кеңештерди алдык. Бүгүн биздин студияда мейманда Аслыкан Эркебаева болду. Эфирди мен Айгерим Мукатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.